Привет, друзья! Давайте вместе с вами прочитаем новую притчу «Полная банка». Достор, салам! Келиңиздер бирге толуп турган банка аттуу аңгемени окуп кетсек. Анда эмесе биринчи баардыгын окуп алып, анан котормосун баштайбыз. Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял 5-литровую стеклянную банку и наполнил ее камнями. Каждый не менее 3 сантиметров в диаметре. В конце спросил студентов, полна ли банка? Ответили, да, полна. Тогда он открыл банку горошка и высыпал их в большую банку. Немного потряс ее. Естественно, горошек занял свободное место между камнями. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили, да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал в банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили, да, и на этот раз однозначно она полна. Студенты смеялись. Бул биринчи бөлүгү. Муну толугу менен окуп алдык, которуп алалык, анан экинчи бөлүгүнө өтсөк. Кандай башталып атат ошондо? Философия профессоры, профессор философии, стоя перед своей аудиторией. Аудитория деген эмне? Бул баягы класс, ичиндеги угуп жаткан студенттерди аудитория деп атабыз. Ошол угуучу адамдардын баардыгын аудитория деп коебуз. Өзүнүн аудиториясынын астында, маңдайында туруп, стоит дегенден чыгып, бул стоя, туруп, перед астында. Өзүнүн аудиториясынын астында туруп, взял 5-литровую стеклянную банку. 5 литрлик 5-литровый, 5 литр деген эки сөздөн кошулуп, 5 литрлик шише, стеклянную шише банканы алды, взял и жана наполнил ее камнями. Аны, ошол банканы таштар менен толтурду. Каждый не менее 3 сантиметров в диаметре. Каждый деген ар бирөөсү 3 сантиметр деп турат, диаметрде, в диаметре деп турат. Диаметринде 3 сантиметрден кем эмес. Не менее деген бул кем эмес, аз эмес. Ал эми не более деген сөздү угуп калсаңыздар, ал көп эмес болот. Не менее, меньше деген сөздөн чыгып, бул не менее, кем эмес. Ошондо 3 сантиметр диаметринде 3 сантиметрден кем эмес таштар менен толтурду. В конце спросил студентов, полна ли банка? В конце, конец деген эмне? Аягы, аягында студенттерден сурады. Полна ли банка? Полна. Банка толукпу, толдубу? Ли деген бул суроо белгисин билдирип атат. Полна деп, полная деп айтсак болот. Полная ли банка, толукпу деп, же кыскартылган варианты болот. Полна ли банка, банка толукпу? Ответили, жооп беришти. Көптүк түрүндө ответили, жооп беришти. Да, ооба, полна, толук. Тогда он открыл банку горошка. Тогда, анда, ал буурчак банкасын ачты. Банка горошка, горошек, буурчак. Банкасын ачты, жана и высыпал их в большую банку. Высыпал деген бул биз катуу бир нерселерди, бир буурчакка окшогон кум, майда таштар болобу, топурак болобу, ошол нерсени туз, сахар деген мындай сеип ала турган нерселерди айтсак болот. Высыпал деп, сеип, толтуруп, төктү деген мааниде. Высыпал их в большую банку. В большую банку, чоң банканын ичине аларды төктү. Ошондо буурчакты төгүп атат чоң банканын ичине. Немного потряс ее. Немного деген бир аз, көп эмес. Много көп, ал эми немного көп эмес, бир аз. Аны силкилдетти. Ее потряс, силкилдетти. Естественно, горошек занял свободное место между камнями. Естественно деген бул жерде
албетте деген маанини билдирип атат өзү. Мунун мааниси негизи табияттуу, табигый болуп которулуп калат. Бирок бул жерде бул албетте деген маанисинде которулуп атат. Албетте буурчак таштардын арасындагы, между камнями, таштардын арасындагы бош орунду ээлеп алды. Занял, ээлеп алды. Еще раз профессор спросил студентов, дейт. Еще раз, дагы бир жолу профессор студенттерин сурады. Полна ли банка? Банка толукпу? Ответили, жооп беришти. Да, полна. Ооба, толук. Тогда он взял коробку, наполненную песком. Анда ал коробканы алды. Ал коробканын ичинде эмне болгонун бул жерден түшүндүрүп атат. Наполненную песком дейт. Кум менен толтурулган, наполненная. Полный деген сөздөн толтурулган. Кум менен толтурулган коробканы алды. И насыпал в банку. Жана аны банканын ичине сээп салды. Высыпал деген бул банканын ичине мындай сээп чыгарды болуп атабы. Насыпал деген ошол банканын ичине салды деген мааниде. Салды, ал эми высыпал, сээп чыгарды, төктү дейт. Естественно, албетте песок занял полностью существующее свободное место дейт. Кум толугу менен, полностью, толугу менен болгон, существующий деген болгон, бар болгон. Свободное место, бош орундун бардыгын ээлеп алды. И все закрыл. Жана бардыгын жаап калды. Еще раз профессор спросил студентов. Дагы бир жолу профессор студенттерин сурады. Полна ли банка? Банка толукпу? Ответили, жооп беришти. Да, ооба. И на этот раз однозначно полна. Жана бул жолу, на этот раз бул жолу однозначно деген один жана значение, бир маани деген эки сөздөн туруп, бул жерден однозначно башка маанини камтыбай, толугу менен, албетте, точно деген сөз, ал толтура. Студенты смеялись. Студенттер күлүштү. Бул аңгемебиздин биринчи бөлүгү. Окуп которуп алдык. Эми экинчи бөлүгүнө өтсөк. Биринчи бөлүгүндө биз банканы гана көрдүк, банканын ичине таштар салынды, бурчактар салынды, эми кум салынды. Эми ошонун маанисин профессор түшүндүрүп берет экинчи бөлүгүндө. Аны биринчиден окуп алсам. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка – это ваша жизнь. Камни – это важнейшие вещи в вашей жизни. Семья, здоровье, друзья, свои дети. Все то, что необходимо, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной, даже в случае, если все остальное потеряется. Горошек – это вещи, которые лично для вас стали важными. Работа, дом, автомобиль. Песок – это все остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить все время и всю энергию на мелочи, не остается места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье. Играйте с вашими детьми. Уделяйте время супругам. Встречайтесь с друзьями. Всегда будет еще время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами в жизни. Определите ваши приоритеты. Остальное – это только песок. Муну которуп кетсек маанисине. А сейчас я хочу дейт. Азыр болсо мен каалап жатам, чтобы вы поняли. Силер түшүнгөнүңөрдү мен каалап жатам. Что банка, бул жерден чтобы жана что дегендер булар байламталар, ушу сүйлөмдү толугу менен бири-бирине камтып байлап жатат. Ошондуктан аны биз которбой
биздин эле улан кыргыз тилинде уланды мүчөлөр менен бирге эле которуп коюп атабыз да. А бул жерден байламталар байлап атат. Чтобы вы поняли, силер түшүнгөнүңөрдү, что банка это ваша жизнь. Банка силердин өмүрүңөр экен, жашооңор экен. Ваша жизнь силердин өмүрүңөр. Камни, таштар это важнейшие вещи в вашей жизни. Бул камни это бул важнейшие. Эң маанилүү. Важнейшийни биз самые важные деп койсок болот. Эң маанилүү, самый деген эң деген маанини билдирет. Маанилүү. Ал эми важный деп койсок жөн эле маанилүү болуп калмак. Эң маанилүү нерселер, вещи. Вашей силердин жашооңордо жизни. Ошол маанилүү нерселерди кийин айтып жатат. Семья, үй-бүлө, здоровье, ден соолук, друзья, достор, свои дети, өзүңүздөрдүн балдарыңар. Все то болгон бардыгы, что необходимо, чтобы ваша жизнь. Что необходимо деген бул керектүү нерсени айтып жатат. Ошонсуз биз жашай албайбыз, балким. Все то, что необходимо, ошол керектүү болгон нерселер, чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной. Ошол силердин жашооңор толук болуп турганы. Все-таки деген баягы бул дагы кандай болсо дагы, все-таки кандай болсо дагы толук болуп турганын. Ошондо силердин жашооңор ушул кандай болсо дагы толук болуп турат. Даже в случае, если все остальное потеряется. Даже в случае дегенди кандай которобуз? Даже деген бул да мүчөсүн билдирип, баягы даже в случае, если все остальное потеряется деген, эгерде башка болгон нерселердин баары, остальное башка калган нерсенин баары жоголуп кетсе да деп ошону билдирет да. Ошондо таштар эмне экенин, таштар эң маанилүү нерселер, башка нерселер жоголуп кетсе да өмүрүңүздөр, жашооңуздар толугу экенин билесиздер деп атат ушунда. Таштар банканы толтуруп жатат. Экинчиси эмне экен? Горошек, буурчак. Это вещи, бул нерселер, которые лично для вас, бул нерселер сиздер үчүн жеке маанилүү нерселер. Лично деген бул жеке. Сиздер үчүн маанилүү нерселер. Бул жумуш, работа, жумуш, дом, үй, автомобиль, машина, унаа, автоунаа. Песок, кум, бул эмне экен? Кум это все остальное. Бул калганын баары. Мелочи, майда чүйдөн нерселер. Если сначала, эгерде биринчиден, если сначала, эгерде сначала башында наполнить банку, банканы песком, кум менен толтурсак, наполнить, толтурсак, не останется места. Орун калбай калат. Останется калат, ал эми не мүчөсү менен бирге калбай калат. Где могли бы разместиться горошек и камни? Орун калбай калат. Буурчак менен таш бата тургандай. Разместиться, батуу, разместиться, жайгашуу. Таш менен буурчак жайгашканга орун калбай калат. И также жана сиздердин жашооңуздарда, в вашей жизни, сиздердин жашооңуздарда, если тратить все время, эгерде бүт убакытты, все время болгон убакытты тратить коротсок, жана болгон энергияны, всю энергию, бардык энергияны майда чүйдө нерселерге коротсок, на мелочи, майда чүйдө нерселерге, не останется места для важнейших вещей. Эң маанилүү нерселерге орун калбай калат. Не останется места. Орун калбай калат. Занимайтесь. Заниматься деп баягы окугула, окат кылгыла, кыймылдагыла, бир нерсени жазагыла деп айтышы мүмкүн. Ошол жерден мунун кайсы маанисин алабыз? Занимайтесь тем, что вам приносит счастье дейт.
сіздерге бактылуулукту, счастье, бактылуулукту алып келген нерсени, приносит, алып келген нерселер менен алек болуңуздар деп атат. Занимайтестин мааниси бул жерде алек болуңуздар. Ошол сіздерге бактылуулук алып келген нерселер менен алек болгула. Играйте с вашими детьми. Балдарыңыздар менен ойноңуздар, играйте. Уделяйте время супругам. Супругам, жубайыңыздарга, супруг деп биз супруг эркек кишиге карата, супруга аял кишиге карата айтабыз. Ошондо жубайларыңыздарга көңүл буруңуздар, убакыт бөлүңүздөр деп атат. Время, убакыт бөлүңүздөр. Встречайтесь с друзьями. С деген менен деген маанини билдирип, досторуңуздар менен жолугуңуздар. Всегда будет еще время. Ар дайым убакыт болот. Всегда ар дайым время, убакыт болот. Чтобы поработать. Иштөө үчүн. Заняться уборкой дома. Үйдү жыйнаганга. Уборка жыйнаганга. Чтобы заняться уборкой деген экөө кошулуп бир маанини билдирип атат. Ошондо үйдү жыйнаганга. Починить и помыть автомобиль. Автоунааны оңдоп жана жууганга. Ар дайым убакыт болот. Занимайтесь прежде всего камнями. Прежде всего дегенди кандай которобуз? Баарынан биринчи. Всего деген баардыгынан. Прежде андан мурда, баардыгынан мурда, баардыгынан биринчи таштар менен алек болуңуздар деп атат. То есть самыми важными вещами в жизни. Мындайча айтканда, то есть мындайча айтканда эң маанилүү нерселер менен жашоодо. Көрдүңүздөрбү? Важнейший менен самый важныйын мааниси окшош. Эң маанилүү нерселер менен өмүрүңүздөрдө. Определите ваши приоритеты дейт. Приоритет деген бул кыргызча деле приоритет деп айтабыз, же болбосо анын синонимы биринчилик, эң маанилүү, мааниси көбүрөөк болгон нерсени айтабыз. Ошондо биринчиликти, өзүңүздөрдүн биринчилигиңиздерди, өзүңүздөргө маанилүү нерсени белгилегиле, далилдеңиздер, белгилеңиздер. Остальное, калганы, это только песок. Бул жалгыз гана кум. Калганын бардыгы майда чүйдө кум деп жатат. Бул аңгеме сиздерге жактыбы? Кандай ойлор келди? Ойлоруңуздарды комментарийлерге жазыңыздар. Сөзсүз түрдө, эгер жаккан болсо, биз үчүн мотивация кылып лайк басып коюңуздарды суранам. Ал эми биздердин видеону ар дайым кое бербей көрүп турганга коңгуроону басып алыңыздар өзүңүздөргө. Рахмат.